апамдай эле болгон эме 70-ке чыкты да. Анын кызы менен тең. Анан анын сөзүнө ишенем дагы 3 000 долларды берем. Расписка жазып берет, кызына берет, кызы санап алат. Мен менен баш аягы 5 кишиден алды да акчаны. Ар бирден эми ар башка айда болду. 2014-жылы май айында эле болду, мен силерге акчаңарды бере албайм деди. 2016-жылы үйүнө да киргизбей калды. Офисине барсак кыйкырып урушуп чыгат. Токмоктун милициялары жаба берди, эч кандай жерде иш жок экен деп эле взыскание боюнча, өндүрүү боюнча бердик. Эми ошол ала турган акчам мына 8 000 доллардын ордуна ай сайын 2,5 миң сомдон эле бөлүп коет экен. Фин полицияга жетти. Фин полициянын анан Качканаков деген төргөчү 100 000 сом деп элүү ана сотко кетирди. Балдарыңыз ошо прайм кредит иштеген же эмне болду? Балдарым болсо, мен балам болсо водитель товаровед болуп иштечи. Иштеген чындыгында. Бирок кредитный специалист болуп иштеген эмес. Иманалиева Канышкүл өзү баласынын ордуна кол коюп жазат. Андай такыр мыйзамда болбойт экен. Баласынын ордуна энеси кол койгон түш приказда. Печать деген подделка экен. Анан ошо иш козгойт Бишкектин ГУВДсы Баялиев иш козгоп, Свердлов район соту Адимов 1 жыл состу. Аныч бул Адимов деген адилетсиз эле чечим чыгарып койду, бул жерде көрүнүп эле турат. Потом, когда Курбанова не смогла отдавать ей деньги, она ее сажает. Она за каких-то месяцев сажает Курбанову. Соттордун адилеттүү чечим чыгарарына ишенбейбиз деп аягында үмүттөрүн үздү да. Балдарым болсо албаган акчаны, деле тиешеси жок акчаны алды дедип, жалаажап, анан кийин каматып атпайбы. Иманалиева Канышкүл деген Токмоктун сотун өзү эле билет да, мындай айтканда. Милицияларын деле өзү билет, прокуратурасын деле өзү билет, ушундай болуп калды. Арбаңыздар, урматтуу Стоп Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү берүүбүздө биз ушул микрокредиттен жабыркап, үйүн алдырып, карызга баткан жарандардын көйгөйлөрүн сиздерге ачыктап бергенге аракет кылабыз. Башкача айтканда бул жарандарга эркин микрофон. Анткени Стоп Беспредел медиа порталына кайрылгандардын саны арбын. Биз колдон келишинче, дараметибиз жетишинче аракет кылып, чагылдырган аракет кылып келе жатабыз. Андыктан элдин көйгөйү, кайрылуулары четте калбаш үчүн ушундай биз эркин микрофон уюштурдук. Бүгүн болсо ушундай микрокредиттен жабыркап бир канча жылдан бери суттошуп келе жаткан эжекелерибиз бар. Ал микрокредит компаниясы аты Prime Credit экен. Токмок шаарынан келишти. Эми эжекелер саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келдиңиздер. Эми жана айтып өткөндөй эле бул эркин микрофон, ушу көйгөйлөрүңүздөрдү айтып кетсеңиздер. Көптөн бери кайрылып жүрөсүздөр, ошол Prime кредиттен не болуп, насыя алып, анан не болуп жабыркап атасыздар? Эмне үчүн соттук иштер бүтпөй келет? Канча бир эле жыл эмес, бир канча жылдан бери соттошуп келет экенсиңер да. Ушул карапайым калктын кедерине катуу тийген бул кредиттин айынан келип чыккан көйгөйлөргө эми токтолсок. Өзүңүздөрдү тааныштырып, анан не болгон Prime кредиттен эмне болуп акча алып калгансыздар, анан не болгон соттук процесстер айтып берсеңиздер. Келиңиз. Мен Токмок шаарынан келдим. Менин атым Чынара. Бизден 2013-жылы, 2014-жылы Иманалиева Канышкүл, Ак жол Рустамхан, мурунку кредитный союзуна, андан кийин Prime кредит деп атап, ошол кредитный союзуна бизден акча алган. Өз колу менен расписка жазып берген, распискасына печатын коет. Ким алып атат сизде? Иманалиева Канышкүл алып атат да. Prime кредиттин Prime кредиттин председателимин деп алганда, мен ошол компанияны өзүм негиздегем, мен председателимин, ошол компанияма салып иштетем деп алган. Силерге пайызын чыгарып берип турам дегенде. Силерге дивиденд катары, силерди пайшик катары кылып киргизем дегенде, анан ошол бизге жазып берген, өз колу менен жазып берген распискага печатын коюп, бизди ишендирип алган. Башында 75 миңди алган, аны 4 айдан кийин дивиденд менен кайтарып берген. Ошону биздин ишеничке кирет, биздин домго көчүп келет, ал жерден бир комната сатып алып, союз кылып, анан бизден дагы акча сурап баштайт. Анан акчабыз жок эле десек эле, көчөгө баягы кошуна болгондон кийин көрүшөбүз. Ушунда чыкканда эле кошуна эле ошондо, бул. Биздин домдо. Токмок шаарда биздин домдо. Алар биринчи подъезд, мен экинчи подъезд болчумун. Анан баягы көчөгө чыкканда эле акча барбы, келе бере бер, мен иштетип сага пайызын берип турам. Эми коркпой эле кой, мына бербедимби? Сен как положено, часть эмеси, пайшик болосуң, мүчөсү болосуң, бул кредитный компаниянын мүчөсү болосуң. Эч коркпо, мен бул жерде законно иштетем деп ишендирип отуруп, 2013-жылы $3 000 алат.
$3000 алгандан кийин Сизден алып атат. менден алып атат. Бол эле бол деп ал жерде ал убакта биздин домдон көчүп кетип базар жактан офис ачканда Курбанова Шура дегендин офисин арендага алат. Ошол жака көчүп кетет да, анан мен үйдө жүрсөм эле акчаң бар эмес беле, алып келе кал деп кайра чалат да. Ана мен эже кое туруңуз, мен күйөөмө кеңешейин десем деле болбой эле, жанымды койбой бол деп алдырып, анан офисине барганда распискасын жантылашып жазып берип, балам көрбөсүн, окуй эч ким көрбөсүн деп алганда, анан эже муну $3000 алып атабы? $3000 алды. Анан муну кандай кылып бересиз? Мага мен муну участок алат элек, үй салат элек, ошого чогултуп аттым десе, коркпо, мен любой сен керек деген күнү мен кредитный союзума чыгарып бере калам деген да. Анан ошол сөзүнө ишенип мен баягы өзү менин апамдай эле болгон эме 70ке чыкты да. Анын кызы менен теңмин. Анан анын сөзүнө ишенем дагы, $3000 берем, өз колунан расписка жазып берет, кызына берет, кызы санап алат. Андан кийин 2014-жылы февраль айында үйгө келиптир. Билет да, мен жолдошум ошол убакта жанагы Нарын Бишкек жолуна грузовой эме менен жол салып иштешчү да, жүк ташып иштешчү. $3000 качан берип атасыз? 2013-жылы октябрь айында берип атам. 13-жылы берип атасыз. Мен 26 октябрда берип атам. Анан 2014-жылы февральда кайра үйүмө келип атпайбы. Ал ортодо биз баягы аялдар биригип чорный касса ойноп калдык да. Анан ал эже да бизге кошулуп калды. Кошулуп калып эле ошо кассадан отурган жерден акча сурай берчү да. Ай кыздар, акчаңар барбы? Бергиле, мен кредитный союзумду иштетишим керек. Бытовой техника алып иштеп баштаган, аны алып кайра кредитке берипчи. Менин клиенттерим көбөйүп атат, акчам жетишпей атат. Мен чоңойтушум керек, мага жардам бергиле деп эле сурай берчү. Мен менен баш аягы 5 кишиден алды да акчанычы, ар биризден эми ар башкы айда болду. Ошо менен 2014-жылы февральда келет дагы, мен эже мен бере албайм, сиз баягы мурунку $3000 беререксиз. Мен муну деген жолдошумдун тапканын эч нерсеге коротпой, бала бакырама эч нерседен коротпой, мына аянып чогултуп атам, участок алалы деп атабыз десем, ой коркпочу деп эле баягы акчаны требовать этип туруп алды да, жантылашып кагазын алып чыгып алып расписка жазды. Расписка жазып, мен сени кантип алдап кеттим эле, мына алып атпайсыңбы акчаңды? Мен ары бери ойлонуп неме кылайын десем эле, ойлонбой эле кой, келе мен шашып атам деп ошол жерден $5000 алып кетти. Үйүңүздөн алып кетти. Үйдөн алып кетти. Мен аны чакырган жокмун. Ал баягы ортодо отурганда эле кимде кандай акча бар экенин билчү да, анткени кимдин күйөөсү, кимдин каякта иштерин, ким эмне менен алек болорун баарыбыз бирибизден эми айта берчүбүз да, мен мындай болуп, тигиндей болуп иштеп акча болуп атат деген сөздөрдү угуп калып эле, анан акча бар экенин билип эле келе берчү экен да. Ошондон анан ал акчаны алат дагы, анан 2014-жылы май айында эле болду, мен силерге акчаңарды бере албайм деди. Апай, эже эмне болуп кетти десек эле, мен короче бир Курбанова Шура деген аялга акчаңарды берип койгом дейт. Ал Курбанова Шура деген ким? Биз аны уккан эмеспиз, бизге айткан эмессиз го десек эле, силер уккансыңар дейт. Эже биз ал уккан эмеспиз, ал кандай неме десек эле, жүргүлө анда мен укпасаң мен эшитип барайын деп үйүнө эшитип барды. Көрсө ошол Курбанова Шуранын эмесин, кайненесинин офисин арендага алчу да. Анан биягында эле жакын эле жерде экен, Агротош эле. Анын үйүнө эшитип барганда Шура көрүп, биз бул аялды көрбөптүрбүз дедик. Чынында анын атын уккан да эмеспиз, көргөн да эмеспиз. Бардык деп атпайсыз, канча киши болуп бардыңыз? Бешөөбүз бардык. Сизден беш аялдан алып атпайбы ошол 13-14-жылдары. Чоң курумдуу суммалар. Ошондон чогуу отурган аялдардын баары. Чогуу отурган аялдардан $5000, $3000, $300,000 ушундай акчарды алып атат да, майда акча эмес. Анан Шуранын үйүнө эшитип барды, Шура көрүп алып, силер эмне келдиңер деди. Ай, биздин акчабыз сенде турбайбы десек, силер мага бердиңер беле деди. Анан жок, сага берген эмеспиз, кимге бердиңер эле? Иманалиевага бергенбиз. Ну так, с нее требуйте дейт. Мен силерди тааныбайм. Бул Иманалиева менин өзүмдүн личный акчам деп берген деди. Тем более мен бул аялдан кредит алып жүрчүмүн. Эч кандай силерди тааныбайм деп ал бизди куалап чыкты да. Действительно, эми ал Шура ал жерден туруп атат. Биз аны тааныбайбыз. Ошондон кийин эле ал биздин акчабызды бербесин айласы кылып эле баягы Курбанованын үстүнөн арыз жазып баштады. Анан бизди көрүнгөн жака эшитип баштады. Жүргүлө прокуратурага барабыз бул Курбанованын үстүнөн, бияка барабыз деп эшитип барып эле көрсө, ошол убакта Курбанованын аракети биздин акча Курбанова дейдиртип туруп, өзү суудан кургак чыкмак экен да. Максат ошол болуптур. Анан эмнеге Курбанованы антип атат десек, кийинчерээк баягы Курбанованын өзү менен жолукканда анын офисин алып калыш керек болуптур. Ага где-то бир 500,000 ушундай эле акча карыз экен Курбановачы. Ал кредит алып жүрчү экен башында Иманалиевадан.
Анан Иманалиевага алып келип булам почтам төлөй берчикен, төлөп бүткөндөн кийин баягы распискаларын жыртчу эмес экен. Жыртпай эле сактай бериптир Иманалиева. Бир эле сумманы 2 жолу доллардан сомго алмаштырып, сомдон кайра долларга алмаштырып, расписка жаздырып, ошонун баарын каттап катып жүрө бериптир да. Тиги Курбанова болсо ишенч экен, мен распискамды тиги акчамды төлөп бүттүм, карзым бүттүм мурункуну. Эми ал расписканы жоготту депчи. Иманалиева жоготпоптур. Аны өзү да бизге айтып алган. Ай кыздар, мен моякта деген момдай 300 000 сом Курбанованын мурунку распискасы жүрүптүр. Аны мен жыртпай катып койгом. Ошону кайра экинчи жолу ишке кошо бер деп атат деп мага юристтер советовать этип атат дейт да. Анан мен ошол жерден айткам, эже бул туура эмес. Акчасын берди да, бергенден кийин эмне кыласыз десем, мен ошондон кийин биз менен ал тирешип, бизди такыр кабыл албай калды да. Эмне соттошуп келатасың, эмне болуп атат? Ошол соттошконубуз мына уже 2014-жылдан 2 жыл күттүрдү бизди. Кыздар кое тургула, берем, мына берем, ана берем деп баштады. Анан ортодон бизге баягы акчаңарды бере албайт экенмин, дача берем деп чыкты. Кантта дачам бар, баламдын дачасы, ошону берем деди. Макул, эми баягы доодон өңгөнүңдү ал дейт деп келсек, анысын $4000 алыптыр. Ошону бизге 12 долларга баалады. Ал не стоящий да, ал акчагачы. Анан бул биздин акчага туура келбейт турбайбы десем, мына албайм деп чыктыңар, мына отказ кылдыңар деп чыкты. Андан кийин топоз алла деп чыкты. Макул, топозуңду да ала берели десек, көрсө ал жок топоз экен. Жок топоз деле бизге мына силер дагы отказ кылдыңар деди. Андан кийин бул эженин үйүн көрсөтүп баштады. Гүлбахра эженин үйүн көрсөтүп, мен ушул аялдын үйүн утуп алсам эле силерге берем. Ошону сатып туруп акчаңарды берем деди. Анан биз ошого ишенип 2014-жылдан 16-жылга чейин 2 жыл күттүк да. Күтүп тревожт эткен жокпуз. Макул, баягы чын төгүнүн билбептирбиз да. Көрсө бизди алдап жүрө бериптир. Анткени срок давности деген бар экен да, юридический жактан. Ошого алып келатыптыр да. Анан биз 2016-жылы үйүнө да киргизбей калды. Офисине барсак кыйкыр-өкүр урушуп чыгат. Келбей келе деп. Анан ошондо арыз жаздык. Арыз жазсак, Токмоктун милициялары ишти жаба берди, эч кандай бир жерде иш жок экен деп эле тигини жаба берди да. А тигил Иманалиева Курбанованы соттоп салды. Шаарынын рибиси да, райондук. Шаардык милициясы. Анткени бул Иманалиева өзү бизге ачык эле айтчу да, мен деген прокуратурага акча беришим керек болот, дагы $1000 чогултула деген. Биз айттык, эже болгон акчабызды алып алдыңыз, кайсы акчаны беребиз? Ала албай атып кайра үстүнө акча беребизби десек, анда бүт акчаңарды албайсыңар, көрбөйсүңөр, мен менен чогуу чуркабай койдуңар деп да коркутуп баштады. Ошол менен жүрүп 20-жылы жаңы бийлик келгенде, Садырова президент болгондо ишибизди баягы реально текшерип, ага чейин эч ким текшербей койгон, действительно прокуратурадагы, милициясы да карабай койгондо, реально текшергенден кийин бизге чечим чыгып, бул аялды действительно күнөөлүү деп тапты да. Андан кийин алар Токмок шаардык соту. Андан кийин чүйгө берди алар. Апелляция чүйгө бергенде алар Иманалиеваны күнөөсүз деп таап койду. Анткени ал жерде биз явно эле билинип калды, сүйлөшүү болду да. Сот бизди 1 жылга жакын созду. Кайсы судья? Судьянын атын билбейм. Ошол убакта жанагы ротация болордун астында болчу да. Анан бизге чечимди чыгарып турду, алар ротация болуп ошол алар болсо таптак эмени жокко чыгарып салды, Токмокту койчу. Анан биз Верховныйга жаздык. Верховный мына бизге кайра немеге түшүрдү. Районго жок, эмнеле областка түшүрүп, областтан Воронцова бизге туура чечим чыгарып берди да. Соттун чечими чыктыбы? Соттун чечими чыккан, ооба. Эмне деп чыкты өкүмүндө? Өкүмүндө бул ооба райондун Токмоктун соту туура чечим чыгарыптыр, туура эле талдаптыр деп чечим чыгарган, күнөөлүү деп Иманалиеваны күнөөлүү деп тапкан. Андан кийин булар эми баягы Верховный сот мына кайра областка жиберип атат, кайра карагыла депчи. Ошого болбой эле булар эми Верховныйга кайра апелляция берди да. Жок, бул Иманалиева мошенник эмес, таптаза, булар деген жалган жала жаап атат депчи. Анан мына эми 5 декабрда кайра Верховный сот болгон атат. Билбейм ал жактан кандай чечим чыгат. Анткени булар любой жакка сүйлөшүү жолун билет да. Каражат бар. Биз болсо карапайым болгон акчабызды берип кое албай жүрөбүз. Ошо буларда шарт бар. 2014-төн бери
Мынакей 8 жыл, 9 жыл болуп. Ооба. Мен жүрөсүздөр. Ооба. Анан суд исполнительдерге эмесин берген биз, жанагы исполнительный изыскание боюнча, өндүрүү боюнча бердик. Эми ошол ала турган акчам мына $8,000 ордуна ай сайын 2,5 миң сомдон эле бөлүп коет экен. Дегенин пенсиясы Иманалиевада эч нерсе жок болуп чыкты да. Бардыгын бул даярданып, бизден акчалар деле даярданып, үйүн, жанагы болгон эмесин баарын кызына, баласына каттатып койду. Өзүндө пенсиядан башка эчтеке жок болуп калды. Ошо пенсиясынан ала турганыбыз араң бир 2,5 миң, 3 миң сом экен. Мен ошол өзүмдүн акчамды алыш үчүн мындан 12-13 жыл күтүшүм керек. Ошондо ай сайын 2,5 миң сомдон берип аласызбы? Ошондой чечим чыгып калды да эми. Башка эч кандай выход жок экен. Анан эми булардын эмелери Верховный соттон кандай чечим чыгарат билбейм. Анан биздин балким Верховный соттон ошол токмокко түшүргүсү келип атабы. Анан токмокко түшсө, биздин иштин жакшы жыйынтык чыгарына көзүбүз жетпейт. Сизге түшүнүк болду. Бияк менен байланышып аткан эже сиз да түшүндүрсүз. Иманалиевадан эмне болуп жабыркап жүрөсүз? Сиз да кредит алдыңыз беле? Эмне болду? Жок, мен кредит алган эмесмин. Өзүңүз тапшырып койсоңуз. Мен Сыдыкова Салтанатмын. Бул Иманалиева Канышкүл деген ошол Prime кредиттин руководителимин дейт, бирок эч качан руководитель болгон эмес. Анын руководители Иманалиев Рустам, анын баласы болчу да. Бул Иманалиева Канышкүл 2016 жылы эле Свердловский РОВДга арыз жазат, арыз менен кайрылат. Ал минтип жазат арызында. Prime кредитте менин балам, Сиздин балаңыз? менин балам Жаныбек менен инимдин баласы Кален экөө кредитный специалист болуп иштейт. Ушул экөө 2,5 миллион сомубузду жыйып алды дейт да. Prime кредиттен жеп Бишкек шаарынын кеттер. Свердлов рыбисине жазат. Жазат. Аяктан ал тергөөчүлөр эми жөн эле арыз жазса эле кара бербейт да. Канакей приказы барбы, эмнеси бар, тигиниси бар, мунусу барбы деп сурайт. Ошентип отуруп анын баарын алып келе албайт. 2 жылда 5 следователь отказ берет. 18-ге чейинби? 18-ге чейин отказ берет дагы. Отказ берип отуруп делодор бар, прокуратуранын, генеральный прокуратуранын да указаниялары бар, болгон документтерди толуктагыла, требует эткиле дегенчи. Анын бирөөнү да алып келе албайт. Ошентип 2018 жылы февралдын 18-inde МВД арыз жазат. Иманалиева Канышкүл. Бир айдын ичинде эле мен баламды иш козгоп туруп, жанагы эме деп, күнөөкөр деп табылып туруп, кылмышкер деп таап туруп, камап коет СИЗОго. СИЗОго камап коет. Тергөө бүткөнчө деп. Тергөө бүткөнчө деп. А жерде же бир эч кандай тергөө эмесин. Документ эчтеке жок. Эме да жок, даже экспертизадагы Почерковский экспертиза, тип экспертизалардын баарын өткөрүп, аудиттерди өткөрүп турганан анан ошонун негизинде камаш керек. Жок, антпей эле камап коет. Ошентип 1 жыл 1 ай жатат балам. СИЗОдо 1 жыл 1 ай жатты. 1 жыл 1 ай жатат. Аны эмнеге жатты? 1 жылбы 5 тергөөчү алмашты. Ар бир тергөөчү 2 айдан карайт экен да, срок. Ошон 5 тергөөчү алмашты. 9 айдан кийин сотко өткөндөн кийин да сотко дагы 2,5 миллион сом эмес, эптеп атып мойнуна 100 миң сомду илип тергөөчүлөр ошентип кетиришти. Ким кетирди? Финполиция. МВДдан мен арызданып отуруп Финполицияга кетти. Финполициядан анан Качканаков деген тергөөчү 100 миң сом деп илип анан сотко кетирди. Ошону 1 жыл бою камакта отура берди балаңыз. Отура берди. Эч дәлелденбей. Отура берди, ошо отура берет экен бизде ушундай экен. Анан жок, 1 жылда айтып атпайм, 5 следователь эметти да, алмашты. Ар бир 2 айдан. Ар бир 2 айдан болуп отуруп 9 ай болот экен да ошондо. Анан 9 айда кетти эмеге сотко. Ошентип соттон болсо бул Иманалиева Канышкүл дагы 5 бир 10 чакты адвокатты алмаштырып аттай мен баламды тиги эмеге отургуш үчүнчү тиги эмерейт. Максаты эмне болгон дейсиз? Ошол 2,5 миллионду алып келе калат деп. Алып келе калат деп ойлоду. Бул муну эле камап койсо эле мунун атасы чыркырап келип алып келе калат деп. Анан кийин ошол убакта тергөөнүн убагында Финполициядан, МВДдан жүрүскөн жок. Финполициядан эме кылды. Почерковский экспертизага, технический экспертизага жиберди да. А жерде менин баламдын колу эмес деп чыкты. Кол эмес деп чыкты. Соттон болсо, сот дагы 3 жылга созулду. Коронавирус болуп калат 20-жылы. 21-жылы бүттү. Подделкасы боюнча акталды, кстати, мошенничествону калтырып койду.
сот ошо азыркы билбейм соттор эмне Кайсы сот карады эле ошону? Чотонов деген сот караган, тиги Свердловскийде. Свердловскийден. Чотонов. Ал болсо жөн эле тиги каныш ечитип келген, өзүнүн туугандарын ечитип келген эле тиги свидетельдердин эле сөздөрүнүн негизинде эле мында кандайдыр мошенничество бар экен, мынакей менде приговору бар. Ошо Чотоновдун чыгарган. Ошо свидетельдердин эле сөздөрүнүн негизинде эле алыптыр, кандайдыр тиешеси бар экен. Муну гражданский сотко берип өзүңөр өндүрүп алгыла деп даже материальный жана ущерб дегенде да жазган жок да, ошону чыгарды. Аны городской сот эмет койду. Чыгымды чыгарбай эле чечим чыгарды. Ооба, чыгым чыгарбай эле. Өндүрүлбөсүн деп эчтеке жок. Өндүрүлсүн дегенде эчтеке жок. Муну гражданский сотко кайрылып Чечип чечип алгыла деп чыгарып койду да. Ошондой кылып чыгарды. Бирок менин балам кесилди болуп калып атпайбы? 1 жыл 1 ай тетик эмеде отурду, СИЗОдо. Бейгүнөө. Анан кийин бул эки бала, нинин баласы Календин үстүнөн дагы эметкен. Ал Календи болсо состав преступления жок деп тергөөдөн кыскарылды. Кыскарылгандан кийин анан кийин приказдардын баары подделка болуп чыкты. Жок, балдарыңыз ошо Prime Credit иштегенби же эмне болуп? Балдарым болсо, менин балам, тиги балам болсо водитель товаровед болуп иштечи. Иштеген чындыгында. Бирок кредитный специалист болуп иштеген эмес. Жок. Эчтеке эч кимге берген эмес. Водитель товаровед деген ал баягы кредит алган кишилердин баары үйүн көрөт. Анан кийин эме кылат, ошого товарларын жеткирет, ошондой иште иштеген да. Анан ошо бала. А берки инимдин баласы Календи болсо, ал аякта 1 эле ай эмеге өткөн, практикада өткөн да. Практика өткөн 1 ай ошону дагы иштеген деп кошуп койду. Иштеген деп приказ жазыптыр да. Бул приказды Иманалиева Канышкүл өзү баласынын ордуна кол коюп жазат. Андай такыр мыйзамда болбойт экен. Баласынын ордуна энеси кол койгон түш приказда. Печать деген подделка экен. Анан ошо боюнча иш козгойт Бишкектин ГУВДсы Баялиев иш козгоп, ошол 3 жыл тергелип туруп, анан кийин Свердловскийге сотуна өттү. Эми Свердловский сотуна өткөндө экөө Иманалиева Канышкүл, анан Токобаева Салтанат деген юриси. Токобаева Салтанат деген бул кимдин Иманалиева Канышкүлдүн ошо фирмасында юристи дагы, отдел кадр менеджер баары ошого жүктөлгөн да, себеби баласы Москвага кетерде ошол Токобаевага генеральный доверенность жазып берип келет. Ал энесине жазып берген эмес, Токобаевага жазып берген да. Бүт иштерин баарын Токобаева жазайт. Ошол жана подделка приказдардын баарында бүт подделканын баарын жанагы МВДга алып барган бүт подделка да. Ошонун баарын ошо Токобаева жасаган да. Экспертиза чыкты. Экспертиза чыккан. Жазалма деп баары чыккан. Бул экөөнүн колу эмес деп чыкты да. Анан кийин Адимов карап атпады. Карап туруп ошол Токобаева менен Адимов дейсизби? Свердлов район соту. Свердлов район соту Адимов 1 жыл состу. Аны сурала турган 3 эле киши. Жабырлануучу, жанагы айыпталуучу, анан 1 эле күбө. 3 киши катышкан сотту 1 жыл атайын созуп, Иманалиева Канышкүлдү срок давностьга такап туруп, Токобаеваны статьяларын алмаштырып, Токобаеваны актап ийди. Бул менден бул Адимовка мен ошол эле замат тиги көп жанагындай процессуалдык нормалардын баарын бузуп туруп өткөргөн да. Себеби мен отурганда бул телефонума записти жазып отурчумун. Мыйзамда бул каршы эмес экен да, мыйзамга каршы эмес. Жазылган укукту. Жазып отурчумун. Анан мен сот бүтөөрү менен приговор чыгармай эле тартип комиссиясына президентке мен арыз менен кайрылайын деп, бирок ошо сөзүмдү да тактайын деп протоколдорун сурадым. Эменин процесстин протоколдорун сурасам, 1,5 ай берген жок. Көрсө, жаңы жылдан баштап жазылбаптыр да протокол. Протокол жазылбаптыр. 1,5 айдан кийин араң алдым мынакей протоколдор. Анан протоколдор жок да. Анан аудиозапись жок. Аудиозапись жок деп мен ишенимди айтам. Себеби деген аудиозаписти мынакей менин телефонуман помощниги, жардамчысы Адимовдун жардамчысы звонок этип, эже сиз жаздырдыңыз беле, менде аудиозапись деген чала мындай үнү жакшы чыкпай калыптыр, ошол экен мага жибериңизчи деди да. 15-июлда. Мен санасам 26 процесстикин жибериптирмин. Ошол бар жазуу. Бар, мынакей бар менде, мына Адимовдун помощниги деп бар.
Анан кийин ошол экени жибериптирмин. 4 күндө Адимов ошол эки 26 процессти кантип укту дейм да. Ошо мындай физический Чечим чыгарат. чечим чыгарганга 1 жылдык процессти ошол протоколду окуп, аудиону угуп тураны чыгарат да, кантип чыгарды. Бул жөн эле баягы кызыктар болгондо аябай. Адимов аябай кызыктар болгон. Ошо анан кийин тартип комиссиясына жазсам, баягы чалсам эме деп койду тиги. Адимов камалбады, карабайбыз депчи. Карабай коет экен да. Азыр эмне болуп атат? Ошондой. Анан ошону апелляция кылып прокуратурадагы жазган представлениясын, биз дагы апелляция жаздык, эмеде городскойдо каралып атат азыр. Шаар сотто каралып атат. Шаардык сотто каралып атат. Динеев деген председательдик кылып, коллегиясы болсо Калбаев, анан Садырбеков деген судьялар карап атат. Азыр эми ошо Балаңыздын иши болуп атат да, ошондо. Инимдин иши болуп атат. Иниңиздин. Поделка жанагы приказдардын баарын поделка кылып жасаган да. Ошол боюнча арыздангансыздар да, Ошодон иш козголгон Иманалиеванын үстүнөн. Иманалиева Токобаев экөөнүн үстүнөн. Токобаев юристи да, жанында такай коштоп жүрөт. Мынакей мунун сотунда деле, булардын сотунда деле Токобаева катышчы. Иманалиева келчү эмес. Бул Токобаева баарын үйрөтөт да бугачы. Ошентип эле соттордун үстүнөн эле каяка барып арыздан арызды билбей эле жүрөбүз ушинтип. Биздин сөзүбүздү ким угат? Соттор өз билгенин кыла береби билбейм. Бул Адимов деген адилетсиз эле чечим чыгарып койду, бул жерде көрүнүп эле турат. Ошо мен мындай эле ошо суроо берейин дегем да, ушул тиги помощник ушул менден аудио запись алганга канчалык акысы бар эле? Демек сизден албаса аларда жок экен да. Аларда жок экен да. Мен эгер бербей койсом болмок экен. Көп эле киши айтты, эже бербей эле койсоң болмок ошону депчи. Бербей койгондо деле баары бир алар чечим чыгарып коюптур да. Сүйлөшүлүп эле чечим чыгарып коюптур да. Түшүнүктүү. Эмечеге сизге сөз берсек, сиз эмне болуп, кандай болуп алдандыңыз, эмне болуп, эмне көйгөйүңүз бар айтып бериңиз. Өзүңүз таанышып койсоңуз. Токмоктон келдим, Казакбаева Бахар. В 2013 году моя сноха Курбанова меня познакомила с Иманалиевой. Вот. И они меня как бы... Ошондо келиниңиз да жана. Келиним. Курбанова Шура, Курбанова Шура. Сен айтып калбасыз бияка депчи. И она снимала у Курбановой, снохи, офис Иманалиева. И вот сноха моя позвонила и сказала, вот так, я вот у нее беру кредиты. Вот она у нас здесь работает. Деньги, давайте возьмем, ваш дом на $3000 залог поставим и будем работать. Вот. А я как бы поверила, потому что магазин у нее здесь был и офис у них. Там вот так вот. Они работали вместе. И вот потом она еще 80 000 взяла, сказала, подпишите. А сиздин үйүңүздү коюп эле акча алып атат жактан, э? Да. Биринчи $3000, андан 80 000 алып, да, 80 000 сом алып, ушинтип эме кылып жүрүптүр. Мен аркамданчы эме кылып. Мен кол коюп бересиз жеңе барып дейт. Мен жок эме десем, мени кафелерге алып барып, ичирип, мындай сурап, эчтеке болбойт. Мы с ней уже давно иштеп атабыз. Эме жаш аял бул деп келиним. Жок, Рахматтык. Бөлүп атат да. Асана ол бойдо кое бер деп. Рахматтык чалымдыкка. Дядясыныңки келини болот. Ошо ушинтип мени эме кылышып, сот Курбанованы каныш сажает тюрьмага, а потом меня суд подает. Оюңузду орус тилде болсо ошондо билдирип берсеңиз, эмне болду ошондо кол коюп жүрө бердиңиз? Да, кол коюп жүрө бердим. Ачкин албай, окубай. Кирет эмеге, нотариуска. Сама сначала күлүп, кандайсың деп эме кылып күлүп кирет. А потом мени чыгарат, мен кирем, кийин кириңиз деп. Мен кирип, паспортуңузду бериңиз дейт. Мен паспортумду берем. Все, мына мондай деп кагазына коюп, подпишите дейт, потому что Курбанова айтты, подпиши деп, жеңе барып подписать эт деди. И ушинтип мен кол коюп,
окубай, мага эч кандай эмелин бербей, кагаздарды окутпай, мен ушинтип жүрө бериппин. Потом, когда Курбанова не смогла давать ей деньги, она ее сажает. Она за каких-то месяцев сажает Курбанову. Мы 10 лет вот не можем вот к этому прийти, она ее прям каким-то этим, она за месяц какие-то, она ее сажает. Потом подает на меня в суд за эти же деньги. Она ее на $1 300 000, короче, Курбанову. сом. Сом. Не долларов, а сом, извините. И сажает, а потом подает на меня в суд. Я была у нее поручителем. Как-то она сделала меня кредитором. Так она вот сделала. Вот видите, она умеет документы, подделки делать. И делает меня кредитором, подает меня в суд в 2014 году. Вот. И мы с ней судимся. Судимся потом в 2017 году. Суды были односторонние. Меня то вызывали, то не вызывали. Вот. Курбанова уже сидит. Свидетелей не допрашивали, ничего. Вот. 3 раза не приходили, а на 3-й раз судья был Султанов. Вот. И он потом принимает решение, и, что в пользу Иманалиевой. Потом в 2017 году меня выселяют из моего дома. Ошо жөнүндө да айтып койсом болобу кошумчалап. Мынакей Султановдун мынакей приговору турат да. Бул Султанов деген судья Токмоктуку. Мунун тех паспортун, үйүнүн тех паспортунун копиясын, оригинал эмес, копиясы менен чыгарып берет чечимди кимге. Аны кантип биз далилдеп атабыз? Себеби ошол эле Иманалиева арыз жазат Токмокко. Мен үйүмө ууру кирди. Мунун тех паспортун урдап кетти, расписканы урдап кетти, анан 3 миллион сомду урдап кетти дейт. Ошол убакта эле 14-жылы эме деле 3 миллион сомду урдап кетти деп жазып атат да. Мунун кандай акчалары тим эле миллиондоп ар кимге таратып эле ушинтип береткен да. Анан эгерде урдап кетип атса, анан бул сотко кайсы тех паспортду алып барды? Анан биз эмеде адвокат запрос кылды да тиги нотариустарга. Шықса тиешелүү органдарга запрос кылып, ошо тех паспорттун копиясын алган киши болду элесе, жок, эч ким бизден копия алган эмес дейт. Заверить этилген копиясын. Демек, судья Султанов жөн эле мыйзамсыз эле мунун үйүн алып берип койгон кимгечи. Оригинал эмес, копия, тех паспорттун копиясы менен алып берип койгон да. Мен акча алган жокмун. Не акча албаса деле алды дедип обязательство жаздырып алган. $300 мен алып, $3000. 3000 доллар. Да алып, я сейчас просто это. И Курбановага берген мен. Şu акчаны көрүп алып передала. А остальные акчаларды мен вообще көргөн жокмун. Еще эме кылып 53 миң сомду Гүлбахра эже, жанагы Шура, анан дагы күйөөсү болуп мындай бөлүп ошого болобу, бияктан айтса болобу билбейм. Ошого жаздырып кредит берген экен Иманалиева Канышкөлчү. Анан ошол 53 миңди бул Гүлбахра эженин атына 530 миң алды деп обязательство жаздырып кол койдуруп атпайбы? Аны эжеге болсо бул эже өзү айтып жүрөт тиги кафеге алып барып сыйлаптыр да. Эми бул эже деген өзү айтып берген бизге, күйөөсү иччекен да. Чын сыры кылып айтып берген да. Күйөөсү ичкенде, арак күйөөсүнө азыраак куюлсун ичилсин деп, жарымын өзү ичип жүрүп ошого берилип кеттир. Башында бизгиден уялып айтпай жүргөн, анан кийин бара-бара билдик да, эже сиңдилер менен сүйлөшүп жүрүп. Учетто турат турбайбы? Эже азыр наркологический эмеде учетто турат. Постоянно лечение кылып жүрүп, азыр эми өзүнө келип калды да, болбосо эже ичимдик эметип кетиптир. Анан дигилер ошол иче турганын билчү экен. Жана Токобаева деген юрист айттыр, ты же пьяная была, кол коюп атканда, откуда ты помнишь деп айтыптыр. Анан ошону нотариуска кол коюп атканда 530 миңди бул даже көрбөптүр. Не то что алмакчысын көрбөптүр. Бирок эми ошону жана Токмоктун судьясы Тойгонбаев
Эми соттордун баары эле жаман эмес, арасында жамандары бар го. Тойгонбаев адилеттүү чечим чыгарган да мунун материальный ущербин восстановить этип берилсин депчи мынакей кимде. Бизге да Булардын дагы жанагы алган акчаларын берсин деп. Эми ошол экенечи жаңы ачылган жагдайлар деп берип атса адвокат карабай атпайбы, бирөөгө карап айтат. Не смотрят. Вновь открывшимся. Да. Да, Токмокто. Чечим бар. Чечим бар. Жаңы ачылган жагдайларды Да. карагыла десе карабайт. Кабыл албайт. Жок, Иште бул так вообще. жаңы ачылган жагдай эмес дейт да бул. Бул күнөөкөрдөрдүн Иманалия күнөөкөрдө табылса ал жаңы ачылган жагдай эмес экен да алар үчүнчү. Эмне болушу мүмкүн экен алар? Билбейм, ошол экен. копия чек паспортту копия менен өткөрөт атпайбы Султанов. Ошону кайра карагыла деп Копия менен эле үй өтүп кетет ошо. үй өтүп Да, кетет. үй өтүп кетет. Иманалиева өтүп кетет. Ана Иманалиева улам перепродажа кылып отуруп, уже өзүнүн аягында небересине каттап Небересине койгон. каттатып койду азыр. Колдон колго өткөрүп койду да. Менин үйүмдө. А эже болсо азыр эми ар кайсы жакта жашап атат. Уже соцфонддон бездомный деген справка берипти. Анан материальный ущербти восстановить этели деп гражданский сотко берели десе, мындан 40 000 сом госпошлина төлө дептир. Анан соцфонддон келип, комиссия келип карап, андай акчасы жок экен, бул мала имущ экен деп справка жазып бериптир, мынакей ошондой. Справкалар бар. Ошой ушундай эле Доказательства бар. Иманалиев прайм кредит менен соттошуп жүргөндө силер элесиңер же башкалар да бар? Жана 5 айында бар десе, алар да соттошуп Ооба, дагы Рахматова дегендер бар болчу, аялы күйөөсү. Алардыкы да $5,000 жакында, 200 000 сом, анан дагы $3,000 ушундай. Алар болсо биз менен соттошуп башташкан. Анан уже баягы соттордун адилеттүү чечим чыгарарына ишенбейбиз деп аягында үмүттөрүн үздү да. Анан баягы биз болбой эле үмүтүбүздү үзбөй биз до конца баралы. Чындык биз тараптан негизичи биз бир дагы сотко басып барган жокпуз. Бир да адам менен мындай сүйлөшүү болгон жок да. Чындыгында баягы Кудай турат, биздин ишибиз акыйкат. Анан дигилер чарчадыбы, анын үстүнө алар кантта жашайт, Токмокко барып келгенден тажашып аягында сотко келбей деп коюшту. Биз ошол акчага деле болду бербейт бул Иманалиева. Эмне болсо да бул бербейт деп күдөрүн үзүп койду да. Ошо анан биз Бурулачы. менен жүрөбүз. Анан дагы Исеналиева Бурулкан деген бар, ал киши азыр больницада болуп келе албай калды. Бүгүн келбек. Ал кишинин 330 000 сом берген ал дагы. Ал акча болсо эженин иниси келинчек экөөтөн каза болуп калат дагы, ошонун 2 кызына жанагы пособие кылып бөлүнөт экен да арабтардын эмесиненчи, фондунан. Ошону баягы эже топтоп жүргөн экен, балдар чоңойсо өздөрүнө керек болот депчи. Анан жана антиптик Иманалиева ал эжеден да жанын койбой сурап алат, береле бер депчи. Бул эже мындай кишиге сүйлөгөндө басым жасап, мындай кишини Давид этип неме кылат да, ушундай. Анан тем более өзүнүн жашы улуу деп эле биз баягы сөз кайтара алчу эмеспиз. Айткандай кылып элечи, эже деп сүйлөй берчүбүз. Анан ошондо Бурулкан эжеден дагы жана кыздардын, жетим кыздардын 330 000 алып, 1 сом ала албай эле жүрөбүз. Мына 2 ай төлөбүш болуп атты эле, мына Верховный сотко кайра апелляция жазыптыр дагы, кайра ал акчасын токтотуп койду. Эми биз эч кандай акча албай эле отурабыз да, мына 1 ай болду уже. Эми кошуп, бааңыздар уктук, эми кошуп чагыңыздар эмне болсо айткылсаңыз. Кошумча бул биз негизи прайм кредиттен эч кимибиз акча алган жокпуз. Тескерисинче акчаларын берип алып тура албай жүрөт. А мен балдарым болсо албаган акчаны, деле тиешеси жок акчаны алды дедиртип, жалаажап, анан кийин каматып атпайбы. Эч кандай далилденген жок мынакей. Бар фактылар барбы? Бар мынакей бүт бар, мен мында куру сүйлөгөн жокмун да. Бул Доказательства все у нас есть. Баласы Иманалиев Рустам деген, ошо прайм кредитти 3 бала менен ачкан. Жунушалиев Айбек, Эсенаманов Нурбек деген. 3 бала менен ачат, 3 бала акча чогуу чыгарып. А бирок тиги 2 баланын акчасы көбүрөөк болот, Рустамдыкы азыраак болот да. Анан ошол 4 айдын ичинде эле Рустам баягы акчаларын, тиги балдардын акчасын ар кайсы өзүнүн керегине жумшап, отчет бер десе бере албай калат. Тиги балдар заявление менен кайрылат, эмесине областной ички иштер эмесине башкармалына кайрылгандан кийин тиги качып кетет ким? Рустам Россияга качып кетет. Милициялардан качып кетет. Анан ал иште болсо бухгалтериясын эмеге жерде экспертизага жиберет да. Бухгалтерия экспертизада болсо дагы МВД иш козгоп атпайбы мен балдарыма ушулар жеп алган 2 миллион депчи.
Ал жерде экспертиза жөнөткөндө баардык маалыматтар болуш керек да. Болуш керек Ошол да. жерден бир жерден алган жери же эмнеси бар экен? Барбы экен ошол эчтеке? Жок, ал ошол уголовный иште 17 жылы экспертиза жооп берип атат. Бухгалтерский экспертизанын убактысы эме кезек аябай көп болот экен да, көп. Силердин кезеңиңер жете элек, азырынча тиги карала элек деп 17 жылы жооп келип атат. Ал бар бизде. Анан экспертизадан кандайдыр бир кагазтары кемчилдик болуп калып, кайра возврат кылыптыр да, анан ал уголовный иш жабылыптыр. Анан ошондо жана Иманалиев Рустам деген Prime Credit искусственный банкрот кылып, лицензиясын 14-жылы декабрда тапшырып Нацбанкка. Анан Токобаева Салтанатты председатель кылып, БИС финанс дегенди ачып кеткен, башка микрокредиттик союзду. Азыр ушул убакта Prime Credit жок, БИС. БИС финанс деген иштеп атат ал. А жерде Иманалиева Канышкүлдүн да аты жок, Иманалиев Рустамдын да аты жок. Бирок анын кыздарынын күйөө балдары бүт учредитель болуп отурат. Руководители Токобаева Салтанат. А Токобаева Салтанат ошо Prime Credit'тин жанагы сама ликвидация дегенде ошо ликвидатор дайындайт экен да, калган акчаны бөлүштүрөсүң, пайчиктерге бөлүштүрөсүң деп ошол экинин ликвидаторун Токобаева Салтанатты дайындаган Иманалиев Рустам. Анан өзү Москвага качып кетсе эле, Иманалиева жана Канышкүл булардын элдин баарынан акчанын баарын карыз алып алып, билбейм. Ошонун жообун истегенби билбейм. Ушинтип эле баарын чалмекей чалганда сөздүн кыскасы. Бизден жана менден 13-жылы октябрда алды деп атпаймынбы, $3000. Ошол убакта жана эже айтып аткан Эсенаманов, Жунушалиев деген балдарга 2,5 миллион төлөп бериптир. Алардын жана көп акчасын алып кайра кайтарып бербей жүргөн да. Ошол убакта өздөрү айтып атат, мына тиги Нурбек менен Айбекке биз 2,5 миллион сом бердик деп. Анан менден алган $3000 да балким ошол карызына кеткен. Андан кийин дагы башка эжелер, жана берки Бурулкан деген эже, ал дагы 120 миң берген. Анын акчасы да ошол жака кеткен болушу мүмкүн да. Анан бул Иманалиева жоопкерчиликтен качыш үчүн эле биздин акчанын баарын деги Шура алды деп, Шурага жаманат тыгып туруп, аны кесип коюп атышпайбы? Ал камалып кетти өзү. Шура камалып 5 жылга соттолуп кетти. Ал өзүнүн ал 500 миң жана 500 миң сом алган үчүн процентке кошуп отуруп 1 миллион 200 1 миллион 300 деп туруп Токмоктун тергөөчүлөрү камабады аны. Анын бересе акчасы кетти ал. Төлөп атат азыр. Бересе акчасы бир Андай даже сумма. Ооба, төлөп атат. Ай сайын. Төлөп атат. Мен үйүмдө алам. Анан бул поручитель болгон да. Анан Анан сумма. үйүн алып албады. А мунуку үйүн кантип алып алды? Бул өзү алды дедирди да, 1 миллион 300'тү. Бул да алыптыр да, ошондо 1 миллион 300'тү бул да алыптыр, тиги да алыптыр 3 болот. миллион сомду. Бул биз билбейм, тиги Иманалиева Канышкүл деген Токмоктун сотун өзү эле билет да, мындайча айтканда. Каалагандай чечим чыгартат, милицияларын деле өзү билет, прокуратурасын деле өзү билет, ушундай ая болуп калды. Бизге жүрөбүз мынакей 4-5 жылдап, 10 жылдап. 10 жыл. Эчтеке кыла албай. Анан мен ошо баламды камаганда 18-жылы Фин полицияга арыз жазгамда, Prime Credit деген ушундай банкрот болгон, быйыз кылып чыгарып кеткен, ошону текшерип бергилесе, мынакей ошол ишим 18-жылы 5 жыл болду. Ушу кезге чейин бүт элек. Бүттү басат. Иманалиева Рустамды күнөөкөр деп тапты, незаконный предпринимательство кылган депчи. Бирок мындай чала да. Күнөөлүү деп тапкандыр. Күнөөлүү деп тапты да. срок давности. Бирок срок давности кылып эле баягы срок давностига тапет экен да. Ошентип эле жазасы калат экен булар. Токмокский суд ее уже признал мошенницей. И дали ей 5 лет условный. Жаш курагына карап. Да. Срок давности менен алынбайт экен да. Садыр Джапаров, у меня к вам один вопрос. Почему в Кыргызстане не работает закон? Почему судья и вот все это защищают мошенников? Таких, как я, очень много, которые пострадали от мошенников. Я осталась без дома. И столько лет уже я как бы живу, где приходится. Вот. И, пожалуйста, я уже дошла до Верховного суда. Новые факты, которые вот
вышли по вновь открывшимся фактам, вообще судьи не работают, отказываются работать. Хотя и признали ее мошенницей, дали ей 5 лет условно, и никаких этих нету. У нас все по закону, у нас очень хорошие доказательства. И вот мы не можем дойти до правды. Судьи не работают. Пожалуйста, помогите. Дартыңа түшүндүк. Эме урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр ошо Prime Credit'ten кредит алып, ошак менен соттошуп келаткан эжелерден ой пикирлер, өздөрүнүн окуяларын уктук. Бирок өзүңүздөр билесиздер, бул журналистикада эки тарап болот эмеспи? Эки тарапта ой пикирин угушубуз керек биз. Эгер ошол Prime Credit'тин өкүлдөрү, же Иманалиева апабыз өзү келип да мен өзүм чындыгым бар, андай эмес болгон деп айтса, биз аякка да ачыкпыз, ал тарапка да эркин микрофон сунуштайбыз. Анан урматтуу көрүүчү, ушундай жабыркап, кыйналып аткан, ушундай коомчуга чалбай аткан адамдар болсо кайрылыңыздар. Биз да ушундай кылып чыгарганга аракет кылабыз. Эми адилеттүүлүккө жетесиздер деп ишенебиз. Бизде Кыргызстанда мыйзам иштейт, буга биз ишенебиз. Анткени ошон үчүн мамлекеттүүлүк түзүмүбүз бар дегендей. Анан сиздерге ийгилик каалап, бүгүнкү берүүбүздө жыйынтыктайлы. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, силерде кийинки берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.